Muratça Astamannas barganda Ataсын görgen balladay Eylaganin Karatça Oşondun akırı süylep bek taştay Aldağay gör Mukçuma dep bastaydı Kökөтөйдүн кызыгач көргөнү келгени кембиз таланып кара калмакка умуна сөлгөнү келгени кембиз кара калмакман түнүн албан түрүү ери бар ала кандай кыргыздан албай жүргөн жери бар бек байсал улашта бетакшар жери бар татакташпай чырташпай дегенине көнөрө манигени тартуу беренин ат менен алтаталана айганайыр марасың кудадын амалын ментип да Manastan karçılık bittiğine çarçılık gözünden Başında boşa bana aytıven turganım En uşundu karnasan al o ke karnasizgan Uşunu kövür tuğan al o kedin ömür boy Kolun tutun uçukta uşun çoçko zor çıktı Ukbay vay dügerimdi tartık aldı ömür boy Çayatman top etindi Umaçtay açtın uykundun Varale kıldı çürütün Hurmatlı Jusuf Alasağlat'ında Kırgız Uluttu Üniversitesi'nin жалпы студенттик жамааты. Бардығы соңголду бийик көтөрүп, уран чакырабыз. Аккан жашы Кыргыздын тыйган баатыр. Туу көтөрүп жол баштап турган баатыр. Аккан жашы Кыргыздын тыйган баатыр. Туу көтөрүп жол баштап турган баатыр. Уранын! 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 Улутум! 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 Саламатсыздар. Урматтуу агайлар, эжелер, студенттер, сиздерди баардыгыңыздарды ак калпак жана улуттук кийимдер күнү менен чын дилимден куттуктайм. Бул күн куттуу элибиздин руханий жактан өнүгүшүндө баалуулуктарыбызды баштаган бай маданий мурастарыбызды жайылтууга салым кошом деген жарандарыбыздын экенибизди өткөнүнө, бүгүнкүсүнө жана эртеңки келечегине кайдыгер карабаган мекендештерибиздин башын кошо турган өзгөчө күндөр белгилегим келет. Ата-бабаларыбыздын бизге урпактарга калтырган материалдык эмес маданий табириги, улуттук маданиятыбыздын маанилүү бөлүгү, улуттук ан сезимдин негизи болуп, муундардан жана доорлордон руханий байланышты бекемдөөгө жана өлкөбүздүн маданий саясатын калыптандыруунун негизги ролду ойнойт. Улуттук кийим бул элдин тарыхы, маданияты, хаада салты жана турмушу. Нечен кылымдардан бери мурас болуп калган улуттук баш кийим болгон ак калпакты бул күнү гана эмес, башка күндөрү дагы башыбыздан түшүрбөй кийип, муундарга, жаш муундарга үлгү көрсөтөлү демекчимин. 2016 жылы Жогорку Кеңештин токтому менен 5 март күнү улуттук калпак күнү болуп белгиленген. Ак калпак күнү катары расмий бекитилген. Баса белгилеп кетсем, биздин университетте дагы ар бир жума күндөрү улуттук кийим күнү күйүү демилгеси көтөрүлүп жатат. Жана бул демилге бардык кыргыз деп күйгөн жарандар үчүн түрткү болуп жана колдоого татыктуу деп ойлойм. Кыргыз деген бизди, элибизди кыргыз дегенде биринчиден ак калпактан тааныйт. Мен өзүмдүн башымдан өткөн былтыркы жылы Игорь Кочевников Турцияда болгондо биз бешөөбүз бир катар тизилип ак калпак кийип алып баратсак, ошол жерде дүйнөдөн келген элдер бизге суктанып карап, биз менен сүрөткө түшкөнгө чакырып атканда мен ошондо кыргыз экениме, ак калпакчан болуп басып баратканыма сыймыктанганмын. Экинчиси, кыргыз элин тарыткан Манас жана Чыңгыз Айтматов. Бардыгыңыздарда белгилүү болуш керек, Кытайда белгилүү окумуштуу чоң бир конференцияда ушул
салыштырып айткан 1,5 миллиард бар халкы бар Кытай эли бере албаган Чыңгыз Айтматовду дүйнөгө 7 миллион халкы бар Кыргыз эли берди деген салыштыруу бул биздин Кыргыз элинин улуттугун көрсөтүп жаткандыгын назарлайт. Чыңгыз Айтматов аркылуу ар бирибиз кыргыз тилин жүрөгүбүздөн сүйүп, андан ары өнүктүрүүгө даяр болушубуз керек да, ошону мындан ары улап кетет деп баардыгыбыздардан суранам. Ак калпак бул биздин ала тообузду элестетет. Тоо бар жерде баардыгыбыз, урматтуу студенттер, мен сиздерден суранам, патриот болуп, бийик болушуңуздарды каалар элем. Бийик болгула дегендин мааниси Кыргыз эли, биз бактылуу элдерденбиз. Бактылуу дегенибиз биздин мамлекетибиз бар, жерибиз бар, элибиз бар. Бүгүн баардыгыңыздарга белгилүү ошол мамлекети жок канчадаган элдер бүгүнкү күндө дүйнөдө ар кандай абалда жүрөт. Ошондуктан патриот болуп, ушул баардык студенттерден кайрылып, кыргыз мамлекетин сактап, кыргыз жерин сактап, кыргыз тилин мындан ары да өнүктүрө берет деген чоң үмүтүм менен баардыгыңыздардан суранам. Дагы бир жолу Ак калпак күнүңүздөр менен баардыгыңыздарды куттуктап, асманыбыз ачык, мекенибизде тынчтык болуп, дайыма ийгиликтер болсун да, өсүп өнүгүү болсун деп байрамыңыздар менен.
ар бир жанды бөлөгөн мөлтүр таза менин ысык көлүм бар. Мактанамын мактангыдай шартым бар. Мейман келсе сый көрсөткөн талкым бар. Мезгилинде Манас бабам жолугуп, муундан муунга мурас болгон салтым бар. Макал айтып жоо токтоткон тилим бар. Мухит сымал чалкып жаткан дилим бар. Мал жандыкты адамзатты тең карап, муун басканда колдой турчу тилим бар. Маданият бар, ынтымак бар, ырыс бар. Мартабалуу, алылуу барчыңыз бар. Мүмкүнчүлүк болуп турса, колумда мактан кыларыңыздар. Дагы акалпак күнү куттуу болсун, башыңызга акалпак эч качан түшпөсүн. Бар болуңуздар.